Кыргыз элинде байыртан бери эле белгиленип келе жаткан жөрөлгөлүү майрамдарын санаарбын. Алардын ичинен жаңы жылды тосуу жыл ажыратуу салты катары эсептелген Нооруз майрамы өзгөчө белгиленген. Бул күн Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Көтөрмө айылында майрамдык маанайда белгиленүүдө. Ушул айылдагы бүгүнкү Нооруз майрамын Кыргыз Ата айымдары коомдук фондунун мүчөлөрү уюштурган. Кыргыз Ата коомдук фондунун айымдары негизинен тигүүчүлүк менен алектенип, алардын элдик ырларды, бийлерди аткарган чеберчилиги жалпы журтка маалым. Кыргыздардын жыл эсеби астрономиялык эсеп сыяктуу өтө так экендиги белгиленген. Эски жыл кетип, жаңы жыл жаңыргандагы мезгил жаз айына туура келет. Бул күндөрү сүмөлөк кайнатылып, жакшы тилектер айтылат. Бул сүмөлөк жөнүндө айтылган уламыштан кичине айтып берейин. Ушу замандын бир заманында жаз кечейин деп элдин баардыгы азык түлүк ада болуп, ачарчылык болуп турган убагында Умайенем өзүнүн балдарын кантип тойгозуштун айласын таппай, балдарын отургузуп коюп, сайдан бир челек суу алып келет. Ошол суу менен кошо сайдан 7 кара таш сала келет суунун ичине. Ал сууну казанга куюп, кемегеге отту улуу жагып, анан ошо сууга кошо көк чыгып калган жерлерден, көк чөптөн, анан мынандай майсалап калган эккен буудайдын көк майсасынан терип келип, казанга сууга кошуп салат. Аралаштырып көөлөй берет. Казан түбүндөгү кара таш шырыктаган сайын ачка отурган балдары тамак, апаке тамак деп жатып, мына пышат тамак, азыр пышып калат балдарым деп алаксытып отурганча балдары уктап калат. Ошентип Кудайдан тилеп Умайенем казанын көөлөп, оттун алоолотуп жагып отуруп, акыры алсыраган ачка өзү дагы уктап кетет. Ошентип таң атканда ойгонуп караса, кандайдыр жагымдуу
жыт пайда болот. Казанынын капкагын ачып, Кудайдан жалынып тилек кылып, ушул казанымдагы кайнатып атканым балдарыма тамак болуп калсачы деп караса, чынында эле бир башкача тамак пайда болгонун көрөт. Умайнем ошол жерден Бисмиллахир-рахманир-рахим, балдарым тойгудай тамак болуптур деп сүйүнүп, сөөмөйү менен илип, сүмөлөктү ооз тиет. Ошол тамак ушул биз жасап жаткан сүмөлөк экен. Алас айтып, алоо жаккан түн эле, казан толо кайнап чыккан сүмөлөк. Ширесинен таткан жанга бергин деп, ырыскыны аябастан күнелеп. Ак элечек кийген энем бышырды, алас айтып, Норуз келген түн эле. Мына бүгүн жергебизде эзилтеден ата бабабызда ыйык салт катары бааланып, муундан муунга өтүп келаткан ыйык ушу Норуз майрамынын шаң салтанаты жүрүп жатат. Биздин районубузда дагы баардык айыл округтарынын ар бир айылдарында дагы ушул майрам калктын калың катмарынын катышуусу менен өтө чоң уюшкандыкта, өтө чоң даярдыктар менен өтүп атат. Ушу жерлерде ушу токчулукка, бейпилчиликке, ынтымакчылыкка чакырган ыйык, ушу умай энелерибизден калган ыйык сүмөлөктөр кайнатылып, спорттук оюндар, маданий иш-чаралар өткөрүлүп, түрдүү маданий кароо сынактар өткөрүлүп атат. Албетте бул майрам эзелтеден элибизди достукка чакырып келген, биримдикке чакырып келген өтө ыйык майрамдардын бири. Мен ойлойм, ушул Норуз майрамында канча элибиз жакшы тилек кылып, жакшы ниет кылып, бата дуаларды кылган болсо, ошонун баардыгы кабыл болуп жергебизде бейпилчилик орнойт деп, ушул районубуздун тургундарынын атынан, өзүмдүн атымдан баардыгыңыздарды ушул кирип келген ыйык Норуз майрамыңыздар менен чын дилден куттуктап, эли жерибизге бейпилчилик, тынччылык, аманчылык, токчулук, мамлекетибиздин өсүп өнүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошууга баарыңыздарды чакырып, ар бир үйгө бакыт таалайды каалап кетемин. Жогоруда сөз болгондой, бүгүн бардык мусулман элдеринде Норуз майрамы ыр бийлери менен шаңдуу белгиленүүдө. Өзүңүздөр көрүп тургандай, айрыкча айыл жеринде Норуз өзүнүн салты менен шаан шөкөттүү, көңүл көтөрүңкү маанайда өткөрүлөт. Келген Пусурман калкынын Норуз майрамы менен мен бардыгын чын ден соолук, чын жүрөктөн тилектешмин. Мен не дер элем, бардыгына ден соолук, өмүрлүү, узун, кылган иштеринде ийгилик, быйылкы эккен эгиндерибизге кампасы толгон будай, жер төлөсү толгон картишка, коро толгон кой, эшик толгон уй жылы майлуу, сүттүү, жакшы жылдардан болушун Кудайдан тилеп кетемин.
Биздин бул Кыргыз атайымдары Кудайга шүгүр уюшулганыбызга 5 жыл болду. 5 жылдан бери Алланын ушу Ноурус майрамын жылда ушундай сүмөлөгүбүздү өндүрүп, Кудайдан эли журтубуздун тынчылыгын тилеп, үй бүлөбүздүн тынчылыгын тилеп, эли журтубуздун, коло коңшу, тууган уругубуздун тынчылыгын тилеп, ар дайым ушундай сүмөлөк кылабыз. Мына бүгін өзіңіздер көп болып тұрғандай Қырғыз Республикасы бойынша Ноурuz майрам аземдері өтіп жатады. Ушул бағытта біздің мына Кыргыз Атайын өкмөтүнө караштуу Көтөрмө айылынын Кыргыз Атайымдары коомдук фондунун түзүлгөн майрамына көп болуп отурасыздар. Ушул фонддо аялдар бүгүн өзүнүн майрамын уюштуруп жатышат. Bizde Kırgız Атайын өкмөтү боюнча жерлерде 4 айыл болсо 4 айылда көчөлөрдө бардык жерлерде ушул майрамдык шагымды тосуп атышат. Силер булардын бир күбөсү болгон Кыргыз Атайымдарында көп болуп турасыздар. Эмне дейбиз, бул биздин кааларыбыз Ноурuz майрамына карата заманыбыз тынч болсун, элибиз, мамлекетибиз тынч болсун, токчулуктун заманы жылы болсун. Биз ушундай каалоо тилектер менен силерге жакшы тилектерибизди айтып кетүүнү уруксат этесиздер. Коштоп бүгүн көпчүлүктүн тилегин келди мына жаздын жыты илеби, жаздай жаркып обон созуп айымдар төгүп турса токтото алат ким эми. Жалпы эле кыргызстандыктар сиздерди ушул бүгүнкү Ноурuz майрамыңыздар менен мен өзүмдүн атымдан жана жалпы райондук аялдар кеңешинин атынан куттуктап кетемин. Мына бүгүн Ноурuz майрамын белгилеп жатыпсыздар. Ушу
Kırgız ata айымдары мынан 4 жыл мурун уюшту эле жылыга ушул майрамдарды 8 март майрамыны, Ноорuz майрамыны белгилүү даталуу күндөргө өздөрүнүн чыгармачылык иштери менен белгилүү бир районго салымдарын кошуп келе жатышат. Бул уюштуруучулук иштеринде мен буларга ден соолук, ийгилик, балдар чакалары менен тынч болсун. Жана булардын арасында эң жашы бир 50 жашта, калганы 70-80 жашта. Мен ушуларга таазим кыламын, дайым иштерине ийгилик каалаймын. Андан тышкары ушул айымдарды колдоп, ушу шарт түзүп берип жаткан ушул айыл округунун башчысы, айыл башчыларына ыраазычылыгымды билдирем. Жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Zamanımız tınç olsun, el-yurtumuz tınç olsun, tokçuluk olsun, dastarkonumuz mangat olsun, kampağımız dangat olsun, korovuz koygot olsun, koktular жылкыgat olsun, baylık gelsin, yaşlarımız öse versin, karılarımız baktılığı karıyalardan bolup jürevereylik. Ушинтип дагы Кудай кааласа ушундай келерге дагы ушул Ноорuz майрамга жетип ушинтип жаркырап жайнап ойноп күлүп көзүңөр тола уйку болуп, оозуңар тола күлкү болуп ушу күнгө жеткиле. Барчылык, молчулук күндөр болсун, заманыбыз тынч болсун балдарым. Биз бүгүн ушул жамааттагы айымдар менен биргелешип, бүгүн ушул кыргыз элинин улуу салты болгон сүмөлөк кайнатып атабыз ушул жерде. Biz ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эмне дейт элек, аркабызда аркайган арча бешик, кыргыз атам, ушул кыргыз атадагы ума эне, батма зураларым колдосун деп, ушул майрамдык кечени бүгүн ушундай өзүбүзчө толкундануу менен бир жагынан жыл ажыратуу болуп атат. Жергебизде дайыма токчулук, кыргыз ата айымдары бардыгыңыздарга чың ден соолук, дайыма ушундай жакшы кыргыздын каада салттарын улантып, жергебизде дайыма молчулук, токчулук болуп, бардыгыбыз бала чака, эли журтубуз менен, заманыбыз менен тынч болуп, ойноп күлүп жүрө берели. Жаңырган Нооруздун деми менен жергебизде береке жайнап, ынтымак ырыолосун. Таза дилдердин тамыры тереңдеп, жалпы журтчулук биримдикте жашасын. Элдин, жердин оомат тартып, молчулуктун, токчулуктун мөмөсү байлап, жер бетинде бакыттын кушу уяласын. Sakın benim paylalar.